Кыргызстанда күнөөскана иши 2015-жылдары эле башталган. Ошол учурда күнөөскананы кармоо жана анда жашылчаларды өстүрүү ушунчалык популярдуу болгон. Бирок тилекке каршы дыйкандардын тажрыйбасынын жоктугуна байланыштуу көпчүлүгү банкротко учураган. Алардын бири ошондон бери өстүрүп келе жаткан дыйкандын азыр күнөөсканасында турабыз. Бул күнөөскананын өзгөчөлүгү заманбап экен. Мисалы карасаңыздар, бул ичинде жылуулук бир температурада сакталышы үчүн мындай пленкаларды жапкан экен. Мындан тышкары кечинде суук болгон учурда ушул пленканын үстүнөн дагы бир калың материал жабылат экен. Ошону менен жылуулук бир калыпта сакталып турат экен. Мындан тышкары ушул зыянкечтерден коргоо үчүн атайын ыкмалары да бар экен. Бул жерде аз карап чыксам бир аз пайда болуптур да. Мына четинде бар экен, бул жагында жок экен. Бул жерде мындай сүрөт чийген зыянкеч бар да. Ошол зыянкечке буну байкап туруш керек. Эгер буну убагында дарылабаса, бул көбөйүп кетет да, жалбырактын баарын жеп салат. Бул күнөөскана иштетип атканда бул жаш баланы караганда байкап туруш керек. Айрыкча температураны караш керек. Анын ичиндеги жанагындай ак көпөлөктөр деп коет. Орусчасы белый бабочка деп коет. Ошолорду карап туруш керек. Бул күнөөскананы мен 2017-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин иштетип келатам. Мына Кудай буйруса иш жакшы, ишибиз болуп атат. Мына шу өзүмдүн иштетип аткан күнөөскананы жалпы Кыргызстанга жайылтып, өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшөм деген келечекте ушундай максаттарым бар. 30 жылдан бери иштеп келатам. Бизде күнөөсканалар боюнча акыркы мезгилде биздин өкмөттө ушундай Кыргызстанда жайылтуу боюнча аябай көп пропагандалар болгон. Мына ошонун негизинде биз иштетип көрөлү деп, биз башкача методду тандап алдык. Эми буга чейинки курулган күнөөсканалардын баардыгы современный, жанагындай алдыңкы үлгүдөгү теплицалар күнөөсканалар болчу эле да. А биз болсо тескерисине бул Кытайдын эски технологиясы менен иштетилип келген күнөөскананын экөөнү салыштырмалуу иштетип баштадык. Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күнгө чейин эч кандай мына иштеп атат. Себеби бунун айырмасы көмүр жакпайбыз. Ошонун негизинен бул бизге Кыргызстанга аябай мындай ыңгайлуу деп биз эсептеп кетем да. Ушул күнөөскана иштесек, Кыргызстанда бул чындыгында пайда таба алат адамдарчы. Алдын үйрөнөрдүн алдында биз билбейбиз да. Биз буну Кытай ишкерлерин чакырып, 3 жыл бул жерде иштетип, алардын тажрыйбасын алдык. Кантип иштетсек болот. Биз өстүрүп аткан мына жашылча жемиштер бул толук экологиялык таза продукция деп айтсам болот. Күнөөсканалардын эң эле орчундуу бул маселе бул жерде кыш мезгилинде жанагындай отун, энергетика талап көп кылат. Ошондуктан бизде башка күнөөсканаларга салыштырмалуу бизде көмүр, газ, ошондой свет почти колдонулбайт да. Билесиздер да, Кытайдын эски технологиясы бул бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Ошо негизинде мына күнөөскана биздин Кыргызстанда кайсы жерде болбосун иштетсе болот. Айрыкча мына биздин мына Ысык көл областында аябай ыңгайлуу Кошкор, анткени айтып атканым, мына үстүндө азыр мен көрсөтөм, мунун үстүндө кечиндеси жабыла турган өзүнүн жылуу тондору бар да. Себеби мына Ысык көлдүн кээ бир райондорунда кар жаабайт да. Ошол жерде мындай аябай ыңгайлуу. Баткен областында, эми Чүй областында деле иштетип атабыз. Эми бир топ бир аз маселе бар. Кээде кышында кар жаап койгондо бул үстүндө аны тазалашка туура келип калат да. Эми мына көлдүн, Кошкордун көлдө кар жаабаган жерлер бар го. Ошол жерге аябай сонун болот да. Бул бир аз убакыт менен курулат да, ошону убакыт талап кылат. Бул аркасы капталы, кадимки эле топурак менен үйүлүп, анан ошол жерде топурак күндүзү баягы ысыктык толтурат дагы, анан кечинде мына үстүндө турган чатырлары жабылат. Чатыр жабылганда ысыктыкты сактап, бул температура 15ден мындай түшпөйт да, төмөн түшпөйт. 20 тегерегинде температура сакталат. Эми азыр мына көрүп турган күнөөскана болсо, бул 5-10 күндө эле жыйнап койсо болот. Бул деле ошондой
жылуулукту сактай турган өзүнүн атайын үстүндө жабыла турган чатырлар бар да. Ошондуктан мен могу современный бийиктиги дагы бүт бар жогу мына азыркы күнөшкана, ушуну күнөшкананы Кыргызстанга жайылтсак болот. Буга мен ишенимдүү түрдө айта алам. Себеби бул кышында 5-10 градуска чейинки сууктукта көмүр жакпай деле өсүмдүктү өстүрүп ала алабыз. Быйыл мына эксперимент катары Кыргызстанга азыр мына биздин күнөшканадан 2 түрлүү размерде курдук. Бири ени 9 метр, узуну 30 метр. Ушундан экөөнү курдук. Анан дагы бирөөсү болсо, ени болсо туурасы 12 метр, анан узуну 50 метр. Ушундай теплицаларды куруп атабыз. Үстү кечиндеси жабылат. Чатырлары жабылат күн баткандан кийинчи. Жылуулук деле азыр мына кечетен бери температура түштү, 7ге чейин түшүп калды. Ошондо деле мунун ичинде 15тен жогору болуп атат да. Штора деп коет да. Вентиляция болуп, шамал киргизип, ичин атайын бул автоматтык түрдө ачылат, автоматически ачылат. Ичинен азыр кнопканы басты, мына көрүп атасыздар, ачылып атат. Тон бул дагы кечинде автоматтык түрдө жабылат. Бул температураны регулировка кылат. Бул жерде турган бочка, бул ичиндеги өсүмдүктөргө бул тамчылатуу суу. Бул накопительный бочка, ушул жерден суу берилет. Эми быйыл биз жаңы баштап мына көрсөтүп, биз аракет кылып мына баштап койдук. Бул жерде жакында өзү жабылат, үстү жабык болуш керек. Көрсөтө кете турган күнөшканада мунун жанагы мен айтып кеткендеги мына сырткы сууктук эмне кантип сактайт. Бизде күнөшканалардын көбүндө мындай нерсе жок, ошондуктан кышында көмүр жагат. Өзүңдөр билесиздер, көмүр кымбат, свет кымбат, газ кымбат. Бирок мына жерде шунчалык мына сыртында турган кара бул суу өткөрбөйт. Андан кийинки турган дагы бир кара эмеси бар. Бул гиз сыяктуу. Бул мына гиз. Андан кийин мына чоң синтопон турат. Андан кийин гиз турат. Андан кийин дагы бул жерде бул аябай жылуулукту сактайт. Бул жерде мен 2 вариант алып келгем да. Азыр тигисин көрсөтөм, ал варианты болсо, бул жерде 4-5 ичинде эмелери бар. Жылуулукту сактай турган. Бирок бул жерде эксперимент катары алып келгеним, кайсынысы Кыргызстанга аябай ыңгайлуу. Бул нерсени биз өзүбүздүн тажрыйбабызга таянып туруп, жалпы Кыргызстанга биз айта алам, иштетсе болот, аракет кылып, бул аракет кылыш керек. Бул нерсени мен 7-8 жылдан бери иштетип отуруп, көзүмдөй айтканда толук өзүмө ишенип айта алам да, адамдарга биз үйрөтө алабыз, иштетсе болот. Себеби эң эле күнөшканалардын биз баягы бир чоң проблема бул кышындагы баягы көмүр колдонуп, же болбосо газ колдонуп, бул ошол баягы өстүрүп аткан продукциянын баасынын өсүп кетишине таасир этет да. Ошондуктан бизде болсо бул практически колдонулбайт да. Бир эгерде колдонсок, кээде колдонобуз, жана сизге айтып кеттим го, бир 3 күн, 4 күн чыкпай калса, смог болуп, аябай күн туман болуп, ошол учурда гана биз бир аз колдонобуз. Калган мезгилде колдонбойбуз, отундучу. Көмүр колдонбойбуз да, от жакпайбыз. Биздин Кыргызстандын күнөшкана иштеткен ишкерлердин бир 10-15-20%ке жетпеген гана биздин продукциябыз биздин базарларга чыгат да. Менен кээде сурап калат. Экспорт кыласыздарбы дейт. Жок, биз экспорт эмес, өзүбүздүн рынокты өзүбүз обеспечить эте албай атабыз, жеткире албай атабыз. Ошондуктан бизге сырттан келип атат. Сырттан Өзбекстандан келет, Түркменистандан келет, Кытайдан келет, башка мамлекеттерден келип атпайбы. Биз ошого бул рынок бизде азыр ким иштетем деп, дагы келечекте иштетем деген адамдарга айтат элем да. Булар биздин өндүрүлгөн продукциябыз өзүнүн Кыргызстанга, өзүнүн мамлекетибиздин жарандарга жетпейт. Ошондуктан бул күнөшкананы курса болот, курсаңыз эч качан мындай. Ошондо дагы туура багытта, туура кеңеш алып, иштеткен адамдардын ошолор менен кеңешип турган куруш керек да. Эми биз күз мезгилинде биз помидор отургузабыз. Анан помидорду биз январдан түгөтүп, февралда
биз бадыраңга өтүп кетебиз. Ошондо бир сезондо, бир жылда 2 урожай алабыз. Биз бул жерде иштейбиз көп жылдан бери. Ушуну карайбыз, эртең менен ачабыз. Бул күн жылуулукту жакшы көрөт, жылуулукту сүйөт. Эртең менен ачабыз, шамалдатабыз. Зыянкечтер болгон болсо ошолорду карайбыз, айтабыз. Биз ошолорду зыянкечтер болсо, бул жерде түшүм алышыбыз өтө кыйын болуп калат. Ошолорду биз карайбыз, агрономдорго айтабыз, агрономдор бизге дары-дармектер алып келет. Ошолорду биз чачып, сээп, ошолорду сактайбыз. Кечинде күн 25 градус ичи болгондо кайра жабабыз. Жылуулукту жакшы көрөт булчу. Бул жерден мындай шактарын алабыз, оройбуз, карайбыз. Эми помидорду азыр бир сотиктен биз орточо эсеп менен бир сотиктен 1 тоннанын тегерегинде бул ала алабыз. Эгер жакшы караса мындан да көп алса болот. Болгон кыйынчылыктар кээде биздики чоң күнөскана болгондуктан жумушчу күчү жетишпейт. Ошо жумушчу күчү жетишпегендиктен биздин кээде ошол жумушчуларга бизге мындай маселе ошол жерде бар да. Биз келечекте мындан да чоңойтсок, кеңейтсек деген максаттарыбыз бар. Ошондо биздин жаштар акыркы мезгилде муну жер боюнча көп иштебейли, сыртка кетип, жана жеңил окат дейбизби, ошол жака өтүп атабыз да. Андан көрөктүү биздин Кыргызстанда жерлерибизди иштетсе, ушул жерлерге күнөскана куруп, биздин экономикабызга көтөрсө, ушул жаштарыбызчы, үйрөнсө бизденчи. Биздин тажрыйбабыз менен биз бөлүшкөнгө даярбыз. Жана айтат го, мага эле жакшы болсо, калганына эмне болсо ошол болсун деген максатым жок. Биздин ушул ишкерлерден бири-бирибиздин тажрыйбабызды бөлүшүп, жаштарга ошол биздин өткөрүп бериш. Булар дагы кантип иштеп, өз үй бүлөсүн багып, бизнесин чоңойтуп, балким бизден кийинки муундар бизден дагы кыйын чыгат. Себеби азыркы жаштарга өзүңүздөр билесиздер, аябай таланттуу жигиттерибиз көп. Мына ошол биздин ишканаларды көрсөтүп, бизден тажрыйба алса, бай жашаса, бакубат жашаса, өзүнүн үй бүлөсүн жакшынакай бакса деген эле үмүтүбүз. Азыркы пландарым эми мына биздин максат 100 күнөскананы 100ге жеткириш. Жалпы Кыргызстандагы биздин иштейм деген, өзүнүн иш таппай жүргөн, жолун таппай жүргөн биздин дыйкандарга ушул күнөскананы көрсөтүп үйрөтсөм деген максатым.